Шаардагы санэпидситуация өтө начар. Өтө начар. Базарлардагы тамак аш. Мен сизге Кундашев ушул жерден эскертүү беремин. Базарларда, көчөлөрдө мына интернетке чыгып кетти. Белгилүү бир фирма тышынан чаптап конфеттерди сатып атат. Аны дагы рахмат ГКМБга басып, Финпол менен чогуу. Элге алып чыкса, ошону кайра болбой, дагы сатканга аракет кылып атышат. Бул эмне деген акмакчылык булчу. Базарларда ичине кирсеңиз, кебетесин базарлардагы жанакы антисанитарияны, гамбургер жасаган жерлерди баарын көргөзүп атат. Убакыт келди. Муну өзгөртүшүбүз керек. Бул эпидситуацияны тазалаш керек. Системаны иштетиш керек. Мен сизге эскертип коеюн. Мага кол көтөрүп жооп бербеңиз, мага результат көргөзүңүз. Эмне жетишпей атат, министрлик менен биз менен чечиңиз. Мыйзам чегинде киргизиңиз, карачы кебетесин. Шаар болбой эле жөн эле эмне болуп кетти, эмне болуп атабыз. Ошон үчүн баардыгыңыздарга суранам. Өзгөчө базардын ичине киргенде мен түшүнүп атам көчөдө сатуучуларды, бирок көчөкүндө немеге жол бербеш керек. Урматтуу акимдер, Ош базарында болгон окуяны айтып коюн. Билем, саботаж кылып атышат, айтканды укпай атышат, миң жолу жандыраттык, мындайды айттык, тигиндейди айттык, болбой атат. Ушул жерден мен базарда отурган, базарда саботаж кылган группаларга айтып атам. Мен 2 күн мурун Камчыбек Кыдыршаев Ташикке катчы бердим, АКСке, ККМБга. Менин күчүм жетпей атат. Мага жардам бергиле стихийный торговляга дедим. Группа жибериңиз деп атам мен. Ал жердеги провокаторларды билебиз кимдер экен, канча акча чогултуп атканын Ош базардагы. Орто Сай базарындагын да билебиз. Алан Үдүн базарынын тегерегиндегин да билебиз. Бирок менин күчүм жетпей атат дедим мен. Камчыбек Кыдыршаев дедим. Мага жардам бериңиз дедим. Ошонун ичинде кимдер бар экен, ушакта отургандар баарыбыз билебиз. Бүгүндөн баштап эскертип коеюн. Ал кат келеби, келбей биз катуу иштейбиз азыр. Болдон жетишеттен бири-бирибизди кечириштик. Эми ичине кирип торговаться эткиле деп айттык да, бизчи базардын ичинде место турат. Тышында эмне чыгып алдыңар эмчи? Ичине тотнакка кирбейсиңер эми. Күчкө салып, саботаж кылып, мына жакын арада шаардык кеңештин шайлоолору болот. Ошого шайлоого такап, анан минтип, дагы бир жолу эскертип коеюн. МТУдан баштап, акимият, коопсуздук органдары, аппарат, бирөөнөр шайлоого ийгилишсеңер таарынбагыла. Мен тарыхта болуп көрбөгөндөй шаарда таза шайлоо өткөрүп берген убада берем силер. Мына город ККМБ отурат, мен силерден суранам, ким акча берсе кармаш керек. Ким мыйзамсыз ишке берсе моментально кармап туруп алып барып туруш керек да, ошол партияны шайлоодон алып салганга күч аракеттин баарын жумшайм мен. Баарыңардан ошону талап кылам. Да билем тааныштарыңар бар, депутаттар бар, тиги бар, партиялар бар. Бирок бул жолу андайга уруксат бербейм мен. Жаман шайлоо өткөрүп келип атып, ушул акыбалга жеттик. Эмителне чалып атышат, эмителне кээ бир эмтулар иштеп атышат кээ бир партияга. Партияга шайлоого жеткирбей жумуштан алып туруп камаймын айтып коеюн. Акча берип келген депутаттар Горкеңеш эртең кайра азапка салат шаарды. Ошон үчүн пускай ким да аман эсен, ким эл ошого добуш берсе, ошол добуш менен утуп келсин. Мына жакындан баштап киребиз уже шайлоонун шаңына. Ошон үчүн дагы бир жолу эскертип коеюн. Ким кийлигисе таарынбагыла. Акимдер МТУлар менен өткөргүлө. Вице-мэрлер службаларга менен өткөргүлө. Мына буякта мамлекеттин көздөрү отурат. Ички иштер министрлигинин коопсуздук органдары бүт карап турат. Ошол көздөр карайт дагы, анан жазаңарды берет. Бүт балейним бар ошого чейин ушу шайлоолордон болуп келди. Кудай буйруса, мына мен элдин арасында айтып коеюн. Мен шаардык кеңешке
Кудай буйрса таптаза шайлоо өткөрүп берем. Ушул жерде отургандар шаардык кеңешке депутат болом десеңер, биринчи күндөн баштап заявлениеңерди жазып барып боло бергиле. Эмитен айтып коеюн, ким болом десе. Ал силердин эркиңер, силердин укугуңар. Бирок эмки жумадан баштап, 1 февралдан баштап шайлоого бара бергиле. Ким барам десе. Мугалимдер, Айжан адам кылыйын. Врачтар, бирөөңөр да келишпесиңер. Жанагы биздин өзүбүздүн мамлекет берген шайлоо участкаларына мүчө болгондон башка мурункуда ол күшүрүн тигинтип койчу, муну мынтип койчу дебейм айтып коеюн. Кеңеш өз утуп таптаза татнакай болуп келсин. Бир да энтун начальник эмитен эскертип коеюн, муну баарыңар айткыла чогулуш өткөрүп. Эгер суроо жооп болбосо, анда баардыгынын ишиңерге ийгилик, жакшылык болсун. Алдыдагы чоң немелерге дагы жакшы даярданып өткөрүп алалы.